базарға шыққың келбесе айтпайсың ба? Эжем я не хочу. Мен не ушундай тупаямынбы жемне бирдемкемин бе? Жо мен жок мындай. Чыккысы келбесе чыкпай эле кой. Туура жооп берсе не кылып атабыз? Бул туура да жооп бергиси келбейт эт, эмне могу деп атам. Айтурганын өлүмү шектүү катары жолдошу кармалды. Айтурган Маматкулованын өлүмүнө шектүү катары жолдошу кармалды. Бул тууралуу жактоочу Жанат Кулжигитов социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Бишкектен Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматы тастыктап, 26 жаштагы шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин маалымдады. Ал кылмыш жаза кодекстин 128-беренеси өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү боюнча айыпталууда. Милиция тергөө иштери уланып жатканын кошумчалады. Эскерте кетсек, 19-июлда Октябрь Реби иликтөө иштери башталганын маалымдаган. Айтурган Маматкулованын өлүмү боюнча козголгон кылмыш ишиндеги тергөөнү башкы прокуратура көзөмөлгө алган. Айтургандын өлүмү коомчулукта резонанс жаратууда. Белгилүү болгондой, ал 7-июль күнү Бишкектеги номер 4-клиникалык тез жардам ооруканасында каза болгон. Жолдошу ал өз өмүрүнө кол салуу үчүн дары ичип алганын айтып чыккан. Бирок келинин жакындары буга ишенбей турганын, анын өлүмүнө күйөө баласы себеп болушу мүмкүн экенин айтып, Супер KG порталына кайрылышкан. Булак Супер KG. Бир нече адам жарадар болду. Бишкекте белгисиз адам ашкана балтасы менен ар кимди ургулаган. Бишкекте колунда ашкана балтасын кармаган адам өтүп бара жаткандарга кол салды. Окуя 30-августта Ош базарынын айбагында болгон. Белгисиз адам ашкана балтасын алып өтүп бара жаткандарды ургулаган. Анын кесепетинен бир нече адам жарат алган. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, аларга жарат алган жаран арыз менен белгисиз адамга карата чара көрүүнү суранган. Милиция кызматкерлери тарабынан 31 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевке генерал-полковник наамын ыйгарды. Бүгүн 31-августта президент Садыр Жапаров УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке генерал-полковник аскердик наамын тапшырды. Сыйлык тапшыруу аземи ынтымак-кордоо президенттик администрациясында өтүп жатат. Өлкө башчысы аземде Ташиевдин чек араны бекемдөө, улуттук коопсуздукту камсыздоо жана коррупция менен күрөшүүдөгү эмгегин белгилеп өттү. Булак Супер KG. Туркияда өзбекстандык аял кулчулуктан куткарылды. Туркияда Өзбекстандын жараны 43 жаштагы аял кулчулуктан куткарылганын бүгүн Азаттыктын өзбек кызматы өлкөнүн Стамбулдагы башкы консулдугунун маалыматына таянып жазды. Аял бир нече жыл бою Туркиянын аймагында мажбурлап кармалып турганы, башкы консулдукка анын 21 жаштагы кызы кайрылганы кабарланды. Анын айтымында апасы 4 жыл мурда Стамбулга кеткен. Соңку 3 жылдан бери байланышка такыр чыкпай, дайыны белгисиз болуп жаткан. Аял Туркиянын батыш бөлүгүндөгү Ушак шаарынан табылганы. 2020 жылдан бери аны жергиликтүү тургундардын бири мыйзамсыз кармап турганы аныкталганы. Түрк жаранына каршы кылмыш иши ачылып, териштирүү башталганы кабарланды. Азыркы тапта аялды мекенине кайтаруу аракети көрүлүүдө. Өзбекстандын жарандары Туркияга визасыз кире алышат. Булак Азаттык. Владимир Путин Садыр Жапаровду жана кыргызстандыктарды эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Россия президенти Кыргызстан социалдык-экономикалык өнүгүүдө жана ички саясий туруктуулукту бекемдөөдө маанилүү ийгиликтерге жетишкенин белгилеп, регионалдык жана эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди чечүүнү конструктивдүү роль ойной тургандыгын толуктады. Орус-кыргыз мамилелери стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык принциптерине негизделет. Биздин мамлекеттер Евро-АЭС, ЖККУ, КМШ, ШКУ жана башка көптөгөн көп тараптуу түзүмдөрдүн алкагында натыйжалуу кызматташууда. Биргелешкен аракеттер менен биз бардык тармактарда орус-кыргыз байланыштарын мындан ары да арттырабыз деп ишенем деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Маалымат Спутник KG.